Баласы барлар сөзсүз бул маселеге кунт койсун. Эмне үчүн айтып жатам? Ушул маселелерге көп болуп калатабыз. Бүгүн түнү 2-3 чейин уктабаган үй бүлөлөр, Wi-Fi'га, интернетке байланып алып, балдары телефондо, бул үйдө, ата-энеси телевизордо, бул үйдө ар кимиси ар жерде жатып алып, интернет, Wi-Fi менен түнкү 12-1 чейин укташпайт, анан таңда турганга кыйналат. Негизи эле баланы уктатуу кыйын бүгүнкү учурда, кыйын болуп атат. Ошол эле учурда баланы укта дейт, 1-2 жолу айтат, ата-эне бала уктабайт. Анан урук уктаткандар бар да. Бул медициналык жактан дагы, шарият жактан дагы, алымдардын көз карашында дагы туура эмес. Баланы уруп, ыйлатып, кайгынын үстүндө уктатпаңыздар. Себеби ал уктайт экен, төшөккө жатат экен, ыйлап, ошол рухуна, жан дүйнөсүнө бүт сиңет да. Бул дегени жамандык сиңип атат. Сиз жамандыкты сиңирип атасыз балага дегени. Эртең зөөкүр болот балаңыз. Баягы бир нерсени бергенде да так берип, бир нерсенин колунан үзө коюп, ата-энеге кайшы айтуу, сөгүнүү бул жөнөкөй эле маселелер болуп калат да. Неге апасын ургандар, неге апасын алдына эч коркпостон сигарет чеккендер, арак ичкендер пайда болуп атат. Себеби уктатканда баланы урук уктатат да, ыйлатып уктатат күн сайын. Бала кадимкидей күн сайын жатарда өзүгө өзү сүйлөп, мынаны мынандай кылып салам, чоңоюйын, мындай өч алам деп. Жаш балага мисалы Америкада, башка өлкөлөрдө байкасаңыз, тажрыйбасы көп, 20 жыл, 30 жыл милиция болуп, кызмат кылып, тажрыйбасы көп улуу милиционерлерди жаш балдар менен иштешүүгө коет да. Неге? Себеби жаш балдар психолог болот, жаш балдар күчтүү болот, ал бар жокту билип турат. Полиция ошон үчүн күчтүү тажрыйбасы менен жаш балдарга коет да. А бизде жаш эле милиционерлерди коет. Негизи айтайын дегеним эмне? Бала билип турат, бала эстеп калат, өмүр бою эстеп калат. Жаштыгында алган травмасы, жаштыгында берген азаптар бул жаш бала үчүн өтө каттуу болот. Себеби аппак хадис эгер кам менен жазылса, ал эч качан унутулбайт да. Сыя менен жазылганы жакшы.